Пайгамбар Аллах субханала ва таала инна нахну наззална зикр ва инна лаху лахафизун дегендей, биз динди өзүбүз сактайбыз дегендей, Аллах сактап койгон. Сактоонун бир түрү ушул. Аллах субханала ва таала Куран хадисти кимден кимге окуган, устазы ким, шагирди ким, бүт баардыгын сактап койгон. Тарых буга күбө. Ошондуктан Куран-ы Керимдин санаты бүт баардыгы машхур, мутаватир санаттар. Мутаватир санаттар. Ошондой эле хадистердин дагы санаттары мутаватир, машхур санаттар. Алхамдулилла, Аллах субханала ва таала силерге бизге насип кылып отурат. Ошондой чоң аулиялардын, чоң аалымдардын катарына кошулуп, ошолордун занжырына кошулуу бул чоң бакыт. Аларга кошулуп калуу биз андай эмеспиз. Иншалла Аллах субханала ва таала ошолордун берекети менен бизди бейиши киргизет деген чоң үмүттөбүз иншалла. Ошондуктан азыр Имам Бухари рахматуллахи алейхин ахыр китебин, ахыр хадисин окуганда ушул санатты окудук. Бул биздин устаз Шейхул Ислам Мухаммад Таки аль-Усмани хафизахуллахнын санады. Биздин устаз муфти Мухаммад Таки аль-Усмани хафизахуллах бул киши азыркы дүйнөдөгү, азыркы убактагы мужаддид. Өзгөчө фикхил муамалат, ушул экономика багытында, ислам багытында чоң аалым киши. Азыркы ислам дүйнөсүндөгү банктар, микрокредит банктары, башка бүт маселелерди хал кылган инсандардын башында турган адам ушул биздин устаз, сүйүктүү устазыбыз Шейхул Ислам Мухаммад Таки аль-Усмани хафизахуллах. Алла таала ал кишинин өмүрүнө, рызкысына береке берсин. Көптөгөн мусулмандарга пайдалуу кылсын. Ошол кишинин санатын азыр окудук. Эки санатты окудук. Бирөөсү өзүнүн атасы, азыр Хазрат айткандай, муфти Шафи сааб рахматуллахи алейхи атасы. Ал кишинин санаты менен кетти. Экинчиси дагы бир сүйүктүү устазы муфти Рашид Ахмад Людяни рахматуллахи алейхи. Экөө тең барып акыры Шахвалиулла Дехлеви рахматуллахи алейхи такалат. Шахвалиулла Дехлевиден кийинки санаттар бүт бар китептер жазылган. Андан барып Имам Бухариге барат. Имам Бухаринин санаты Имам Фарабри. Азыр окудуңар Имам Фарабри, Имам Бухаринин шагирти. Ошол Фарабринин нускасы ушул. Ушул аркылуу эмне кылдык? Имам Бухарига чейинки зинжирди биз окуп бүттүк. Алхамдулилла, бул эң чоң неамат. Андан кийин мен жалпы элге айтып кетейин дегеним, биздин медреселерде өзгөчө бир нерсе. Биз балдарды 6 жыл, 7 жыл окугандан кийин акырында хадис окутабыз. Буну дагы түшүнүп алыш керек. Бул балдар буга чейин исламдын фандарынын бүт баарын окуган балдар. Нахвыны, сарфты, фикхты, усулу фикхты, акиданы, усулду, тафсирди, кыскасы илимдердин баардыгын окуп бүткөндөн кийин акырында хадис окушат. 1 жыл. Ушул давратул хадис деп айтылат ушуну. Сихай ситта деп коет, 6 сахих китеп окулунат. 6 эмес, балким 9 кутубу тис десе болот, 9 китеп окулунат. Ушул китептерди акырында окуйбуз. Окуп, балдарга биз уруксат беребиз. Ушул китептерди окугандан кийин бизде тартип Бухарадан келеткан тартиптен эми балдарга селде кийгизип, ага дуа берилет. Мына ушуну азыр Азиз Мирза дагы сөзүндө айтып кетти. Аябай сүйүнүп калдык. Селде кийгизүү биздин ата бабабыздан келеткан салт. Ушул тарика менен биз эмне кылабыз? Адам талабаларга дуа беребиз. Ошентип, муну айтканымдын себеби туугандар, кээ бир адамдар бар, азыр деле кээ бир адамдар айтып калат, хадис окусаң адашып кетесиң, хадис окусаң туура эмес багытка кетип каласың деген фикирдеги адамдар да жок эмес. Бирок булар чоң жаңылышууда. Хадис асл илим. Асл илим негизи Кур'ан менен хадис. Кур'ан менен хадистин магызы ушул фикх. Асл улум ал-Кур'анил Керим. Анын шархы ахадисур Расул саллаллаху алейхи ва саллям. Өгүз негизи уламалар айтат, медресени бүткөндө Кур'ан тафсир менен бүтүш керек дейт. Бирок Кур'ан матын болгондуктан биз эмне кылабыз? Матынды шархы зарыл, ошол шархтары хадис. Ошон үчүн биз хадистер менен бүтүрөбүз туугандар. Анан балдардын бүт бардыгы фикхти окуп бүткөндөн кийин, усул фикхти окугандан кийин хадистерди андан окутабыз. Эми бул бала эмне болот? Ошол окуган китебини кайра хадис менен окуп чыгат. Китабы тахараттан баштаган болсо, ошонун ар бирини кайра далилини хадисин окуп чыгат. Жөнөкөй эмес бул талабаларга окуткан устаздар, ушул устаздардын бардыгы ушул фикхтерди 10 жыл, 15 жыл окуткан адамдар. Ушул хидаяны 10 жыл, 15 жыл окуткан адамдар, устаздар, ушулар өздөрү эмне кылат? Ушулар хадисти окутат. Ошон үчүн бул өтө чоң неамат. Туугандар, акыркы 2 кылымда, акыркы 2 доор, 3 доордо хадис илимиге эмгек кылган адамдар ханафилер. Ханафи мазхабынын өзгөчөлүгү акыркы доордо Аллах субханала ва таала мухаддисиндерди ушулардан чыгарды. Канча китеп болсо, канча китепке шарт жазылган болсо, акыркы доордун инсандары ушул ханафи алымдары, өзгөчө Индиянын алымдары, Пакистандын алымдары ушулар менет кылды.
Ушун үчүн Аллах субханала ва таала хадиске кызмат кылган үчүн Аллах таала булардын кадырын бийик кылып койду. Кадырын бийик дүйнөдө арабтар дагы баш ийгени себеби булар Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламдын хадисине менет кылды. Ошон үчүн хадис окутуу бул бакыт тугандар. Бул кемситүү эмес, алсатуу эмес, бул терең илим берүү деп айтылат. Албетте хадисти азыркы тартипте эмес. Башынан эле окусаң, эчтеке окутпай эле, нахвы сарф окутпай эле, фик окутпай эле окусаң адашып калышы мүмкүн. Же хадисти өзү устазы жок окуган болсо адашып калышы мүмкүн. Бирок устаздардын астында окуган болсо, анын илими дагы терең болот, анын түшүнүгү дагы терең болот, анын не болот? Ханафиге мазхабка болгон мухаббаты дагы ашат. Себеби азыркы учурда уламалар дагы хадисти ушундай кылып түзгөн, дини алымдары аны окуган сайын Абу Ханифа рахматуллахи алейхин ушунчалык чоң факih экенин билебиз. Ушунчалык чоң факih экенин билебиз. Себеби бир хадисти алат, бирөөнү албайт, эмнеге алды, эмнеге албады, башка мазхабтардын көз карашы кандай, бүт бардыгын бир тафсир баянданат. Ошон үчүн туугандар, бул азыркы сабагыбыз жөнөкөй эмес. Асаххул кутуб ба'да китабилlah. Кур'ан-ы Каримден кийинки эң чоң китеп, эң сахих китеп Имам Бухари рахматуллахи алейхин ахыркы сабагын окуп атабыз. Ошон үчүн окуп аткан ата-энелер дагы, сиздер дагы шерек болуп калыптырсыздар иншалла. Бул сабак баарыбызга. Имам Бухари рахматуллахи алейх ушул китепти жазып, китебини баштаганда китабы таухид менен баштаган, иман менен баштаган. Иман менен баштап, китебин ахырын бүтүргөндө китабы таухид менен бүтүрүп атат. Мына китабы таухиддин 58-бабы эң ахыркы хадис. Ушул менен биз китепти аяктап атабыз. Бул жерде Имам Бухари рахматуллахи алейх эмне деп атат? Асыл, эң негизги нерсе иман деп атат. Асыл иман. Ошон үчүн китабы иман менен баштады, ахырында да китабы таухид иман менен бүтүрүп атат. Дүйнөдөгү эң негизги нерсе некен? Бул асыл иман. Ошон үчүн эй мусулман, эй талап илим, иманыңды сакта, иманыңа бекем бол деген магызда насаат кылып атат бизге, ахырында дагы китабы таухид менен. Өзгөчө Имам Бухари рахматуллахи алейх китабы таухид ар бир китептерде ар бир адашып калган фиркаларды да баяндайт. Ушул бапта негизги максаты муътазилаларга рат болуп атат. Муътазила деген жамаат бар, адашкан коом азыр жок. Кудайга шүгүр. Ошолордун туура эмес акыйдасын дагы Имам Бухари рахматуллахи алейх ушул китептин ичинде кичинекей сөздөр менен камтып кеткен. Ошон үчүн бул китеп жөнөкөй китеп эмес, бул китеп акыйданын да китеби, хадистин да китеби, тафсирдин да китеби, фикхтин да китеби. Буга бүт бардык илим болбосо адам адашып калышы мүмкүн. Бирок бардыгын окугандан кийин окуса, бул анын үчүн неамат болот. Анын үчүн чоң берекет деп ишенебиз иншалла. Ошого бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз иншалла. Биринчи хадистен алдын Имам Бухари рахматуллахи алейх бабы каулиллах ва назаул мавазин ал-қист ли-яумил қияма деген аятты алып келди. Имам Бухари бир гана хадистин эле хафиз эмес, Куранды да хафизде. Ушунчалык Курандын хафизи, мыкты хафиз. Таң каласың, хадисте бир сөз келсе, ошол сөз Куранда кайда келген, ошолор терип китебин изгир кылат. Бул деген сөз Куран менен хадис айкашып турат, бири-бирине толуктап турат деген нерсе. Эч качан бири-бирине карама каршы келбейт. Мына ушуну айтып атат. Ва назаул мавазин ал-қист ли-яумил қияма. Албетте кыямат күнү болгондо биз адилеттүү таразыны кайым кылабыз, адилеттүү таразыны алып келебиз дейт. Демек туугандар, жашоо акыры барып бүтөт. Бир күн бүтөт. Анан ошол күнү эсеп китеп болот. Махшар майданында чоң бир окуя болот, ал эсеп китеп. Эсеп китеп хак. Бул дүйнөдө жашап атабыз 10 жыл, 15 жыл, 80 жыл, 90 жыл, акырын бир күн келип дүйнөдөн кетебиз. Баарыбыз кетебиз. Эртең баргандан кийин махшар деген майдан болот. Махшар майдандагы эң чоң окуя, эң чоң нерсе ушул мизан болот, таразы болот, эсеп китеп болот. Мына ушул таразы, эсеп китеп бар экен, чын экендигини Куран-ы Каримде Аллах Таала өзү айтып атат: "Ва назаул мавазин ал-қист ли-яумил қияма." Кыямат күнү болгондо адилеттүү таразаны биз алып келип коебуз деп атат. Аллах Таалам кадиреде тараза койбостон туруп, кимди дозокко каласа дозокко, кимди каласа бешикке айдап койсо да кадыр. Эч ким сурабайт. Бирок Аллах субхана ва таала адилеттүүлүгүнү көрсөтүш үчүн, элге көрсөтүш үчүн ошо таразаны коюп коет. Тараза биз үчүн. Болбосом ким кандай экендигини Аллах субхана ва таала билет. Алимул гайб ва шахада. Ошол жерде Аллах субхана ва таала биз адилеттүү таразыны коебуз дейт. Ал таразы коюлат, таразы койгондон кийин ар бир адамдын амалы өлчүлөт. Ва назаул мавазин деп атат. Мавазин мизандын жамы. Көптүктүрү. Демек уламалар айтат, таразылар көп болот дейт. Бир жамаат айтат, көп таразы болот. Кээ-бирлер айтат, ар бир адам үчүн өзүнүн таразасы болот дейт. Кээ-бир уламалар айтат, ар бир амалдын өзүнүн таразасы болот дейт.
Мисалы бүгүнкү күндө сүт алам десең таразасы башка, таш алам десең башка, алтын алам десең башка, ар бир нерсенин өзүнүн таразасы бар. Ошол үчүн ар бир амалдын өзүнчө таразасы болот дегендер да бар. Бирок экинчи бир жамаат жумхур уламалар айтат, бул мавазин жам эмес, жам болгон менен бир эле тараза болот дейт. Ал ушунчалык чоң болот, ошол чоң болгон үчүн аны жам сыйгасы менен Кур'ан-ы Каримде Алла Таала баяндады дейт. Хадистерде келет, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айтат, тараза ушунчалык чоң, мынау 7 кабат асманды, 7 кабат жерди баарын салсаң батып кетет. Баары батат. Ушунчалык чоң таразы болот. Аллах субханаху ва таала ошол таразанын астына алып келип, ошол жерге эмне кылат дейт? Бизге амалыбызды алып келип коет дейт. Демек туугандар, негизги нерсе ошол таразанын астында бактылуу болуу. Ошол жерде бактылуу болгон болсо, ошол адам бактылуу. Хадисте келет, Тирмизиде bir rivayet келет, Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламдан bir адам сурайт, bir сахаби. Я Расулаллах, менин 2 кулум бар дейт. Экөө баш ийбейт дейт. Тоң моюн, башым ийбейт, айтканымды кылбайт. Кээде урушамын, сөгүп коёмун, урушуп коёмун, кээде уруп да коёмун. Не болот дегенде, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айтат, эгерде сени сөккөнүң, тилдеген, урганың, анын кылган амалдан азыраак болсо, анда сен жакшылык кылсаң сага эчтеке күнөө болбойт деген. Эгерде сен анын жазалаганың, жазаң, тигинин кылган кылмышынан көбүрөөк болсо, ага эсеп китеп болот деген. Кийин пайгамбарыбыз айткан саллаллаху алейхи ва саллям, билесиңби, Алла Тааланын сөзүн окугансыңбы деп Куранда айткан, "Ва назаул мавазинал қист лияумил қияма." Кыямат күнү тараза коюлат, адилеттүү тараза коюлат деген. Дегенде баягы сахаба айткан, "Я Расулаллах, анда кутулуш кыйын экен, экөөнүн тең Алла үчүн азат кылдым" деген. Азат кылдым деген. Ошол үчүн туугандар, ар бир кыймыл аракетибиз жазылып атат, ар бир нерсе жазылып атат, ошолорго да кыямат күнү жооп беребиз. Хадистерде келет, ошол таразынын астында Аллах субханаху ва таала бир фериштени коет. Чоң бир фериште турат. Ар бир адамды таразага алып келет. Аны иши ошол. Алып келип, таразага тартып, жакшы амалдары көп болгон болсо, Аллах субханаху ва таала баягы элан кылат фериште. Мынау бенде бактылуу болду, ийгиликтүү өттү сыноодон. Эми бул бактылуу, түбөлүккө бактылуу, эч качан бактысыз болбойт деп элан кылат. Чыныгы бактылуулук ошол туугандар. Ошол элан кылгандан кийин, "Ва фузту ва рабби Каба." Кабанын Раббисине калсам, ошондо бактылуу болобуз. Элан болду, тараздан өттүң, эми Аллах субханаху ва таала бактылуу кылса, ошол эң чоң бакыт. Мына ошол айтат, эми мен бул бактылуу болду, тараздан өттү, эч качан эми кор болбойт дейт. Экинчи бир адамды алып келет. Алып келгенде анын жакшылыктары аз болот, жаман күнөөлөрү көп болот. Жаман жагы оор болгондон кийин айтат, бул хасара болду. Бул зыянга учурады. Банкрот болду, жеңилип калды дейт. Эми бул эч качан бактылуу боло албайт дейт. Бактысыздык туугандар, ушул ахиреттин бактысыздыгы. Алла баарыбызды сактасын. Ошол үчүн бул дүйнө жашап атабыз, бирок эртең бир күн келет, ошол күнү Алланын астында жооп беребиз. Ошол күндү эскертип, Имам Бухари рахматуллахи алейх бизге эмне кылып атат? Сабак берип атат. Силердин кылган амалыңардын баардыгы жазылып атат, эртең таразына коюлат деп. Мына ушуну Куранда Аллах айтып атат. "Ва назаул мавазинал қист лияумил қияма." Қист адил деген манасы, "Ва анна аъмала бани адам ва қаулахум юзан." Адам баласынын сөздөрү, адам баласынын кылган амалдары баардыгы таразага коюлат деп атат. Таразага коюлат. Туугандар, сөзүбүз дагы таразага коюлат. Биз мына эртең алым болосуңар, элдерге сүйлөйсүңөр чыгып, хатип болосуңар, окутасыңар, ар бир сөзүңөргө ушар болгула. Азыр Мыктыбек устаз айтып кетти го, жакшы сөз айтып кетти. Ушар болгула. Ар бир сөзгө биз Кудайдын астында жооп беребиз. Ошол үчүн Куранда эскертип атат, "Ва анна аъмала бани адам ва қаулахум юзан." Кылган амалыңар дагы, айткан сөзүңөрү дагы таразыга коюлат дейт. Андан кийин Имам Бухари рахматуллахи адаты ошол Кур'ан-ы Каримде гарип бир сөздөр келген болсо, аларды да тафсирлейт. Бул жерде айтып атат: "Ва кала Мужахид ал-Qustas al-adl bir-rumiyya wa yuqala al-qist masdarul muqsit wa huwa al-adil. Wa amma al-qasit fa huwa al-ja'il." Бул талабалар түшүнө турган маселе. Бул жерде ошол касата деген сөзүн эки манасы бар. Мазид мужарратта. Мазидте адил манасында келет, аксата юкситу. Касата юкситу болсо жаир манасында келет. Кур'ан-ы Каримдеги аятта "Моназаул мавазин қист" деп атат. Бул Кур'ан-ы Каримдеги "Инналлахи юхиббул муқситин" дегенде аксата юкситун адил манасында деп атат. Эми Алла Таалам адилеттүү адамдарды жакшы көрөт деген маанада деп атат. Андан кийин хадисти баштап атат. Бул хадис Имам Бухари рахматуллахи алейх сүйүктүү устазы Ахмад ибн Ашкабтан баян кылат. Билесиңер, Имам Бухари рахматуллахи алейх бул хадисти Бухариде 3 жолу зикир кылган, 3 жерде. Акыркы хадиси ушул жерде айтып атат, 3-нчү жолу такрар кылып, себеби акырында ушул устаздан уккан. Мисирде уккан, акырда ошо менен устазы каза болгон, ошол хадисти кайра зикир кылып атат. Ал хадис сүйүктүү сахабы
sahabi Abu Hurayra radhiyallahu anhudan riwayat kılınat. Abu Hurayra radhiyallahu anhu bilemiz, barımız bilemiz, en köp hadis rivayet kılgan sahaba. Sahabaların içindeki en köp rivayet kılgan adam 5344 hadis rivayet kılat. Oşol sahaba rivayet kılatat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Kelimatan habibatan iler rahman, hafifatan alel lisan, sakilatan fil mizan, subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim." Eki söz var deydi Resulullah aytat. Al Rahman'a öte jagımdуу, tilge öte jеңил, tarazıda öte salmaktуу or. Al emne kalimalar dese, subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim. Demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytып atat, kıyamet günü tarazı koyulat, oşo tarazıda key bir amallar var. Kişinekey bolat, birok salmaga öte or bolat dep atat. Oşol salmaga öte or bolgon sözlörдүн birөөsü Allah'ın süyüktü sözü subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim. Bu ibaranın karasaňar kelimatari mavsuf. Bu 2-3 sıfat menen gelip atat. Anan bu mubtadai habar muqaddam. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim bu mubtadai muakhar. Cümle ismiye şunu ketip atat. Düşünüňärmi? Bu degen söz cümle ismiyede asıl maksat mubtada bolat. Oşoň üçin asıl maksat subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim. Oşonduktan ne oldu tugandar? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytып atat, Allah'a jagımdуу eki söz, al subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim. Habibatan iler rahman degeni emne degeni? Rahman'a öte jagımdуу söz. Bu degeni mahbubatan manasında. Uşul sözde aytkan adam dagın Allah'ın süyüktüsü bolat. Allah'ın süyüktü bendesi bolat. Oşon üçin tugandar bu sözdü kalimany ardayım okup jüreylik. Günlük turmuşubuzda, jaşabızda gününe bayağı subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber dep, la ilahe illallah dep zikir kılabız go. Oşo zikirleri koşup koyuyluk. Hadiste aytat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim subhanallah ve bihamdihi, subhanallahil azim degendi 100 jol aytkan bolsa Allah subhanahu wa ta'ala'nın günösünü toğda günösü bolsa dagın, dengizin kögünde günö bolsa dagın Allah keçiret. Oşon üçin günümdük turmuşda ar biribizge kelgen atayna turgan barыбызга ne kılıp sabak bul gününü aytıp jüreylik. 100 jol aytıp jüreylik inşallah. Uşul sözü aytıp jürüp biz Allah subhanahu wa ta'ala'nın dosuna aylanabız. Allah'ın valisi bolom, Allah'ın dostu bolom desek en jengil nuska tugandar uşul söz. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim. Demek habibatan iler rahman, hafifatan alel lisan. Tilge öte jengil dep atat. Kıynalbaysın. Subhanallah degen bar ayta beret. Ana aytışta kıyınçılık jok tugandar. Köp wagtda talap kılbayt, köp şartları jok. Tarat bolsun, kıblany karasın degen şartları jok. Öte jengil. Subhanallah, elhamdülillah dep koş, öte jengil. Oşon üçin hafifatan alel lisan. Sakilatan fil mizan. Sakilatan fil mizan degen ne degeni? Adamlar oylap kalışı mümkün bu jengil söz eken dese, anın salmağı jok degen түшүнүк bolup kalışı mümkün. Oşoga aytıp da jok, андай emes. Bunun kişinekey jengil bolgon menen mizan tarazasında öte oor deydi. Mizan tarazasında öte oor. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah degen sözün manası ne? Allah Taala büt ayıptan, kemçilikten taza degen. Subhanallahil azim degen Allah'ın uzluqtagan söz. Birincisi sıfat cemal, subhanallahil azim sıfatı celal. Sıfatı cemaldan Allah'ın muhabbeti payda bolat. Allah'ın muhabbeti payda bolat cemaldan. Sıfatı kamaldan, celaldan Allah'ın haşiyeti payda bolat. Mana uşul haşiyet menen, havf menen muhabbet, mana uşul iman deydi. Al iman beynel havfi ve raja. Çünkü oşon üçin tugandar Allah'ın muhabbeti da gerek, Allah'dan korku da gerek. Ulamalar kim dese Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala öz aytat innema yakhşallah min ibadihil ulama. Haşiyet ulamanın belgisi. Haşiyet. Kim Kudaydan korksa oşol alım. Kim korkmasa alım emes. Oşon üçin ahırda İmam Buhari rahmetullahi aleyh barıza sabak berip atat Kudaydan korkup yaşagıla, Allah'ını sүйüp yaşagıla, Allah'ın sүйüktü bendesi bolam deseňer, anda uşul subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim degen sözlerdi köp aytılат deydi. Demek erteň tarazı hak tugandar Kudayın astına barganda esep kitep boluşu hak Allah Taala'nın barыбыздын esep kitebi jеңil kılsın. Esep kitepsiz beyişe kirgizsin. Allah Taala'nın sorayla Allah Taala'nın esep kitep kılba biz aga tatıktуу emespиz. Öz ırайымың менен bizdi ne esep kitepsiz beyişe kirgiz dep suraşыбыз керек. Ana akırında da ayta turgan nerse barыңızlarga özgөчө konoктор mына talabalarga barыбызга bul жыйын kuttуу bolsun, berekeli bolsun. Allah'ın fazlı karamı menen gana okuduk, okuttuk. Bul bizdin kamal emes. Allah'ın sıylığı. Bardık nese Allah'a taandık.
Allah Taala мүмкүнчүлүк берди, окудуңар. Allah мүмкүнчүлүк берди, окуттук. Allah Taala баарыбызды кабыл кылсын. Эч кимди Allah Taala кемитпесин, баарыбызды кабыл кылып, мындан ары дагы жолуңарда илим жолун уланткыла. İlim biz azır ayttık. Davradır hadis bul ilimdin berekesi. Davra hadis kılmayınca ilimde bereke olmaydı. Al endi tahassus bul ilimdin kaymağı. Tahassus kılmayınca al kaymak jebegen adam болады. Ошон үчүн давра hadiste зарыл тугандар, tahassus da зарыл. Мындан ары дагы tahassustарды окуп, мындан да ары дагы илимдерди өнүткөнгө, өстүргөнгө аракет кылгыла. Алла субханала таала жолуңарды ачсын, илимиңерди көбөйсүн, таквалыңарды көбөйсүн. Келген коноктор, Алла разы болсун барыңыздардан. Алла субханала таала баарыбызды Кудайдан коркуп, ахиретке даярданып, эсептебизди жеңил кылганга Алла таалам товфик берсин. Ошого даярдык кылганга Алла товфик берсин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.